Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жолдор жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык мамлекеттик жолдорду биз бүгүн тагыраак түшүндүрүп берип, айтып бергенге атайын баарыбыз бияка келдик. Бүт командабыз биринчи иретте мен ойлогон болчумда, ушу менин начальниктер баары тең ошо жогорку кеңешти жакшылап көрүп алсын, билсин, ата журт фракциясына болсо келип монтип дайыма кызматташып турсун деп. Мен дагы бир орун басарым бар, Базарбаев Нурдөлөт Сатыбекович. Ал болсо бүгүнкү күндө жумгалар оюнда командировкада ал келип алды. Так болсо баарыбыз толук койдон биз бияка келгенбиз. Урматтуу депутаттар, биз баарыңарга кандай бир мындай кагаз жүзүндө презентацияны даярдап берген болчубуз. Биякта негизги маалыматтар, анан кийин дагы Бакыт Эргешевич айткандай, биз конкреттүү суроолорго бүт баарына жооп бергенге даярбыз. Өзүңөр мынакей презентацияны көрүп тургандай, бизде төмөнкү түрлөр бар да, госпособиянын. Болсо мынакей бала төрөлгөндө балага сүйүнчү бир жолку төлөө. 2022 жылдын 1 январына карата бүгүнкү күндө 149 000 бала баларга биз пособияны саап берген болчубуз бир жылдын ичинде. Экинчиси болсо үй бүлөгө көмөк. Бул болсо 16 жашка чейинки балдары бар муктаж жарандарга ар айлык жүрүк пул. Бул болсо бир ошоки пособие менен бүгүнкү күндө биз 110 000 үй бүлө, анын ичинде болсо 364 000 балага пособияны беребиз. Үчүнчү катары социалдык жүрүк пул. Бул болсо пенсиялык камсыз кылууга укугу жок адамдарга ар айлык жүрүк пул. Бул болсо ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү балдар, ата энеси каза болгон балдар, улгайган жарандар, баатыр энелер. Бул болсо 2022 жылдын 1 январына карата 99,1 адамды биз пособие аркылуу беребиз. Эми мындай тагыраак айтып кетсем, өзүңөр көрүп тургандай, балага сүйүнчү берүү системасы толук түрдө автоматташтырылган жана бирдиктүү терезе принципи аркылуу жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө мынакей балага сүйүнчү акча каражаттары транзиттик эсепке которулат жана 2 күндүн ичинде ар кандай банктын филиалдарына төлөм алышат. Бул болсо негиздемеде 2 күндүн ичинде балага сүйүнчүнү болсо биз уже жеткизип беребиз. Ошол эле учурда мынакей өзүңөр да көрүп тургандай, мындай кайсы бир жакка мынакей кошумча ата энеси барбайт. Булар болсо СМС катары маалыматты алып турат, кайсы банктын филиалына, кайсы жерине киргилди депчи. Анан кийин бар ошол банкка барып, анан кийин 4 000 сомун алыша алат. Анан кийин 12 жашка чейинки балдары бар муктаж жарандарга берилүүчү үй бүлөгө көмөктү монтип карап көрсөк, именно вот ушул эки пособиянын негизинде көп суроолор пайда болот да. Бүгүнкү күндө кепилденген эң төмөнкү кирешенин өлчөмү 1000 сом түзөт. Анан кийин үй бүлөгө көмөк 16 жашка чейинки балдарга ар айлык жүрүк пулдун өлчөмү 810 сом. Мына азыр Бакыт Эргешевич сиз айткандай, именно ушул эки пособияда көп мындай түшүнүксүз суроолор көп болот да. Ошуну мен мындай тагыраак түшүндүрүп кетсем. Уруксат берсеңер. Мурун сиз туура айттыңыз, мынакей чек каттары үйүнө комиссия келсе, үйүндө килеми бар болсо, же холодильниги бар болсо, же телевизор бар болсо, анда бул үй бүлө мындай байлуу, мындай жетиштүү үй экен, буларга пособие бербейбиз деп, пособияны бербей койчу. Муну чек каттары чыгарганыбыз уже 5-10 жыл болуп калды уже. Бул уже болду уже, кирбейт да. Бирок адам баласынын аң сезимине отуруп калган. Анан кийин монтип чогулушка келгенде биздин жарандарыбыз ушуну айтып берет да, телевизорду, холодильникти жана килемди.
Анан кейін өзіңөр білгендей көп жылдан бері мынакей чоң аталар, апалар балдармен бірге жашап қалғанда пенсиядағы жалпы кірешіге кирчи. Бұл бір үй бүлө, бір домохозяйство, ошон үчүн пенсиядағы эмеге кирешеге, жалпы кирешеге кирет деп. Аны болсо биз дагы алып койгонубузга уже 4-5 жыл уже болуп калды. Алып койгонубузга бүгүнкү күндө пенсия киреше катары эсептелбейт. Бүгүнкү күндө мынакей вот карасаңар, биз тагыраак мынакей жазып берген болчубуз. Бүгүнкү күндө чек катары эмне кирет? Бүгүнкү күндө чек катары эмне кирет? Мынакей заводдон чыгарылган жылды кошкондо пайдалуу мүнөтү 20 жылдан аз жеңил автомобилге, же болбосо мисалы мынакей тракторлар бар болсо, же микроавтобус бар болсо, же болбосо кандай бир малы бар болсо, ушулар чек катары кирет. Мен мындай тагыраак айта кетейин. Мисалы мал жөнүндө. Мынакей ата-энеси 3 баласы бар. Мисалы 5 киши. Булардын коросунда 20 кой бар болсо, 20 кой чек катары кирбейт. 21 кой болсо, ал чек катары кирет. Же болбосо коросунда 3 уyu бар болсо, бул чек катары кирет. Анан кийин 3 жылкы. То есть 3 жылкы, 3 уyu эсепке кирбейт. 4-нчү менен эсепке кирет да. То есть силер тура түшүнгүлө, урматтуу коллегалар. Бул болсо кошумча жардам, пособиячы. Кошумча жардам. Ушу пособияга мындай кандай бир мындай көбөйтүп бериңиздерген, көбөйтүп бердеген көп маселелер чыгат да бизгечи. Мына бүгүнкү күндө жана мен башында айткандай 110 миң үй бүлө, анын ичинде 364 миң балага ай сайын пособия бергенде биз бир жылда 4 миллиард 200 миллион сом каражатты беребиз. Бир жылда. Бул монтип жалпысынан монтип айтып бергенде бул бир топ эле. Анан кийин урматтуу коллегалар, эмки биздин пособиясында карап көрсөңөр, өтүнүч пенсиялык камсыздандырууга укугу жок жарандарга жана ата-энеси белгисиз балдарга берилүүчү социалдык жокпулдарыбыз бар. Биринчи болсо мынакей ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелүү балдарга, булардын саны 34 миң, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга 43 миң адамга, улгайган жарандарга, баатыр энелерге, ата-энесинен айрылган жана ата-энеси экөө тең белгисиз балдарга 19 миң буларга, ушун баарына биз социалдык пособия беребиз. Ушу социалдык пособиянын өлчөмү эмки баратта карасаңар, мынакей бата так баардыгы жазылуу. Мынакей мисалы биз биздин президентибиздин жарлыгынын негизинде 1 октябрда 50%, жана 1 январдан баштап дагы 50%, башаягы 100% деп мынакей социалдык жокпуларды биз 2 эсеге көбөйтүп берген болчубуз. Бүгүнкү күндө мынакей биякта так таблицада көрүнүп турат. Ден соолугун мүмкүнчүлүгү чектелүү балдар бүгүнкү күндө 8 миң сом пособия алышат. Булардын саны 34 миң 57 бала. ВИЧ-СПИДке чалдыккан энелер төрөлгөн балдары болсо 8 миң сом алышат ар бири ай сайын. Ошентип мынакей баардыгы мынакей берде көрүнүп турат. Башайгы болсо 99 миң биздин жарандарыбыз ушул эки вид пособияны дагы алышат. Ушул эки пособиянын өлчөмүн 1 январдан баштап 2 эсеге көбөйткөнгө жараша мурун бизде 3,5 миллиард сом каралган бир жылда. Эми ушул эле пособиягачы 2022 жылы 7 миллиард сом каралган. Мореки эки пособияны алып көргөндө жанагы үй бүлөгө көмөктүү 4 миллиард сом менен. Эми муну караганда 7 миллиард. Мына уже экили пособиянын өлчөмү бир жылда 7 миллиард сомго чыгып атат. Негизи болсо, урматтуу жыйын катчылары, биздин министрликке бир жылда бизге 15 миллиард сом каралган.
Анын ичинен болсо 13 миллиард сом болсо бул чистый эмеде пособие менен биз таратып беребиз. Урматтуу Бакыт Эргешевич, урматтуу депутаттар, мындай кыскача мен айта кеттим. Аз болсо негизи биз мынакей баарыбыз даярбыз. Ар бир так суроого жооп бергенге. Кайсы бир мисалы суроолорго биз бир аз жетишпей калсак, анда биз кагаз түрүндө жооп бергенге даярбыз. Рахмат, Кудайберген Базарбаевич. Чоң рахмат. Азыр суроо жооп менен биз дагы көп мындай суроолорго жооп ала алабыз деп ойлойм. Туурабы? Азыр мына суроолорго жазылды. Биринчи сөз берилет Жылдыз Эсенбековна сизге.